4 жылдан бери Эрнст менен случайно жолуктук да. Мен сизди жактырбашым керек эле. Жок, кыз сайкалмын. Мен жаман иш кылбай элем коем. Баламды багыш үчүн полуңарды деле жууп берейинчи, идишиңерди деле жууп берейинчи. Азыр экөөңөр эмне болуп мамилеңер бузулуп калды? Өзүнчө зузамды болуп кетип тургалы. Негизи Сагын деген өлү хитрый бала да. Чын айтсам, баягы суицидке баргым келет да. Мен атасын унутуп калбасын деп сүрөттөрүн көргөзөм даже. Мынтип карасам эле Эрнст турат, бирок Альфиянын жүзү да. Assalamu alaikum достор, бул эки сөз долбоору. Кыз Сайкал куш келипсиз. Саламатсыңарбы? Кыз Сайкалдын бул убакка чейин көптөн бери интервьюсун көрүп эле жүрөбүз. Чыгармачылыкта мындай болуп атат, мындай алдым, тигиндей алдым, мындай болду деген темалар вообще болбойт. Кыз Сайкал Кабылова жашоосунда өзү ким? Бул кандай кыз? Мүнөзү кандай? Эмне движение кылат? Эч кимге айтпаган нерселердин бүгүнкү интервьюда только сиздерге анан жана мага айтып берет. Куш келипсиз деп да учурашпайбыз. Куш келгениңизди көрдүк. Эң биринчи эле сурообуз болсун. Жакында эле туулган күнүңүз болду. Эме канат жасалым болбой, сен деле элестешербели, экөөбүз дос экенсиз. Ошодо. Ё-моё. Өзүм алып барчу сес күтпөдүм. Сайкал, сен жакында эле туулган күнүңдү өткөрдүң, анан аябай чоң жаңылыктар болуп атты да. Та Сагын Эргешевден бала баягы ошо эле гүлүн көтөрүп келип эле, ага үйсүн көтөрүп келип эле. Анан кетип калыптыр. Ага үйсүн сураган жокпу дальше? Кече жазган окшойт дегерсең. Айын өрүп кой деп. Анан мындай биз эле болдук ал туулган күндө, бирок до конца боло албай калганга. Нез до конца эле болдум. Биз кеткенден кийин анан подарок этиптир да. Ошондо эмне подарок этти сага? Бул туулган күн өзгөчө болду. iPhone 13 менен эң чоң белек бул однокомнатный квартира болду. Бир бөлмөлүү батир. Мен өзүм күтүлбөгөн жерден келди да, ага чейин эле тос сүйлөгөн да, мен дагы сүйлөшүм керек, мен белегимди бере албай калдым, жана шашылыш болуп калды деп айтты. Анан кандай кылабыз деп эле, анан баары уже бийлеп уже тарап кетпеңдер беле. Анан байке тарап атышат, мен 2 мүнөттө убакыт эле алам деди. Анан айтып сүйлөп туруп эле, анан ошол биздин компания үчүн аябай күйүп иштеп берди чынында. Мен Эмирбилдин компаниясынын лицосумун да. Анан эми жоктон бар кылды деп сүйлөп туруп, анан ошо байкебиз мага бир бөлмөлүү батирди белек кылды. Негизи аякта 2 бөлмөлүү батир алгам, аякта бар. Ишо 2 бөлмөлүү батириң, ишо кайра 1 бөлмөлүү батир подарок этти. Жакында эле ошол күнү эле ал батирди ошол байкеме белекке бердим. 1 бөлмөлүүнү. 1 бөлмөлүүнү кайра сага берген белекти байкеме берди. Кайсы байкеңе? Бекзат байкеме. Анткени туулган күнү жакындап калды, анан менде 2 бөлмөлүү Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Квартира турса, мен аны ач көздөн бала болбой, биринчи байкелериме дагы карайын деген ойдо. Байкем негизи эң чоң мечтасы бул үйлүү болуу болчу да. Азыр эми бардыгыбыз эле ошонун артынан тытынып иштеп жүрөбүз да. Иштеп акча чогултот деле, сүйүнүп аябай. Ыйладыбы? Видеосу бар. Ыйлаганыбы? Кошуп койсок болот анан, Мен негизи аны Инстаграмга чыгарган жокмун, эч жака чыгарган жокмун, анткени жөн эле коеюнчу депчи. Кичинекей подарок кылып сизге. Эмне подарок? Однокомнатный үй. Туулган күнүңүзгө менден балмы эмелери жазылган. Кут болсун келет. Mo sebebini aytасың. Не экен? Ыйлайт азыр. Басай жаман болбоңуз, басыңыз. Мен ыйлап койгонум эмне? Мен ыйлап. Ыйлады. Өзүңдө кандай эме болду, мисалы? Квартира. Жок, мен такыр чүңөн жокмун да.
Бул тамашалап атабы деп? Жок, мындай болду. Ошондой сүйлөп атат. Мен ойлодум, эми ыраазычылык сөз айтып атат. Рахмат деп турсам эле. Ошондо бизден бир бөлмөлүү дегенде бетимди мондай жапкан билем, ошо менен ыйладым кечке. Токтоной албайчы. Үйдөйлөрдүн баары ыйлап, ошол жерде досторубуз бүт ыйлап, сен жок болуп калыптырсың баары. Мен эркектин да ыйлабайт болчумун. Ыйлады эркектин баары. Ким кайсы? Сагындык койсо. Башында ыйлап баштаган ал. Ошондой болду. Мен да аябай угуп алып андан кийин сүйүндүм. Ошондо 17 жашыңда турмушка чыкканың үчүн өкүнбөйсүңбү? Албетте, турмуш куруп туруп ажырашып кеткен бул жаман эле нерсе, бирок бир тибей эле койсом болмок деген нерсени айтып атканда эле көзүмө Альфия тып этип келет да. Алтындай болгон кызым бар, менин утушум ушул дейм да. Альфия, эгерде мен тийбесем Альфия болмок эмес да. Ошол себептен улам Альфия бар үчүн мен эч нерсеге өкүнбөйм. Альфия бар үчүн мен эч нерседен коркпойм. Альфия бар үчүн мен билбейм, ыйлабайм дагы, кыйналбайм дагы да. Ушул кызды көргөндө, ошол кыз менин кучагыма келип жатканда баарын унутам да. Өз вообще-то жигитиң барбы? Жок. Негизи жигитим мындай серьезный слишком жигитим болгон эмес, баары эле мындай да. Жөн эле дегендер да. Мен отсаң жанагындай, тин ажыраж айткандай. Кандай? Сен отсаң тиймиш болуп атканда тийбейсиң дегендейби? Жок, тиймиш болоюн деп эме жок, тиейин деп атсаң, сен алмыш болуп тийип алайын деп аткандар деп бетен ошондойлор чындап. Мен ала турган эркек ким болсо дагычы, эки адамдын камкорчулугун ойнош керек да. Анткени бирөө кызым, бирөө мен. Аны ойлобосо билбейм кандай болуп калат. Айтышат бардыгы эле, турмушка чык, кызың өзүнүн ырыскысы менен чоңой берет. Чоңоет, ырыскысы менен чоңоюп келатат, эчтеке болбой эле, жакшынакай эле. Бирок ал ошондо Альфия өмүр бою ата меримин көрбөй чоңоюш керекпи? Мен ошол суроо аябай таң калтырат да. Ооба, тайнесинин өзүнүн мерими бар, апасынын өзүнүн, атасынын өзүнүн, ар кимдин өзүнүн мерими бар. Бөлөк ата Альфияга ата болуп бере алат деп ойлойсузбу? Албетте. Мен жашоодо көрө эле жүрбөймбү? Өзүнүн атасын уже кой деп туруп, анан ошол баккан атасына жан дили менен берилип, ошол атасына күйгөн кыздар да жок эмес. Мисалы, аял кишиден да зависит этет да, атасы менен катыштырып, атаң менен катыш, атаң менен минт депчи. Балким сиз атасы менен жолуктурбайсыз. Ушул нерсени көп айтышат экен. Ошондой экен го деп мага деле айтышат, бирок мен айтам да, мен атасы менен келип катташса с удовольствием катташтырам. Мен атасын унутуп калбасын деп сүрөттөрүн көргөзөм даже, чеймо сенин атаң. Анткени уже кызым недештирилбей калды да, Мажит байкемдик кызы баласы ата десе, аны кош ата дейт. Түшүнбөйт да байкуш кичинекей. Садиктен папа деп чыгышса, байкем алып атса, ким не дээрин билбей папа деп ошого чыгат. Анан кийин мен деле каалайм дей, өзүнүн атасынын мээрими башка да бар бир. Ошону менен катташсын деп каалайм. 4 жылдан бери келбеди, билбейм, дальше келеби. 4 жылдан бери кантип бир да жолу келбесиң? Эми кандай, сен жакшы билесиң да ал нерсеничи. Өткөндө случайно жолугуп калдык. 4 жылдан бери Эрнис менен случайности жолуктук да. Эрнис менен 4 жылдан бери биринчи жолу жолуктук. Биринчи жолу, бирок билбейм, алыстан көрүп жүрсөк керек бири-бирибизди, бирок мындай жакындан сүйлөшүп биринчи жолу жолуктук. Жакшы, үй бүлөсүн сурадым, баары тынч, аман, жакшыбы? Эми кызың бар экенин унуткан жоксуңбу дедим, главный. Мынтип карасам эле Эрнис турат, бирок Альфиянын жүзү да мага Альфиядай эле көрүнүп кетти да, күлкүм келип кетти. Альфияны эле көргөндө болуп кетти, сизди көрүп депчи. Десем, күлөт да, кызыңыз бар экенин унуткан жоксузбу дедим. Кызыңыз бар экенин унутпаңыз. Келиңиз. Эми мен ошону эле каалайм, бардыгы эле. Эми келбесечи канат колунан сүйдүрүп алып келе албайт экенсиң. Мен намысымда барбайт ал нерсеге. Кереги жок мага, келип алып жүр, атасын катташып койчу, пожалуйста, же өзүм алып барбайм. Эч качан. Өзү сурап келбеген адамга мен басып да барбайм. Мен ушундай принцип менен жашаган адам экенмин да. Эми билбейм, любой эле аял, любой эле эне барыңар эле ушунсаңар керек. Мен оюмча. Анан келсе келет болуш керек. Мен ушул күнгө чейин кызымдын фамилиясы менде, фамилиясын дагы берген эмес. Анан кийин алимент беле, алимент төлөшөбү, ушундай. Андай да төлөбөйт. Мен андайга да берген эмесмин. Мага кереги жок. Мен жакшы отношенияны сактап калгым келет.
мындай эле жакшы бүт жакшы. Анткени эртең мен Альфия деген өтө тың кыз билесиң да, сүйлөгөндөрү. Эртең менин кызым баарын бирден сурап ала турган кыз да. Неге андай болду? Эмнеге мындай болду деп, ошон үчүн корком. Ошон үчүн мен даже алимент көрбөйм. Кызым, мына атаңды даже ушинтип аяп алимент көргөн эмес. Реакция кылабы, атасын тааныйбы негизи өзү көрүп атам деп мындай. Ооба, тааныйт. Буга чейин таанычу эмес. Жылдан бери атасы менен Буга чейин таанычу эмес. Такыр таанычу жолуккан жок, ооба. Таанычу эмес, билчү да эмес да, эми каяктан билет эми келбесечи. Анан жана байкемдин карындашым деген ырда биздин свадьба видео бар да. Анан ошондон көрүп туруп, это чё, мой настоящий папа, да, дейт. Аны ошондон кийин настоящий папа деген атты колдонуп ошо Эрнст байкебизди настоящий папа деп жүрөбүз. Билбейм, эми бир жактан эле бир жааттуу эле күнөө кетпейт. Кээде жана комментарийлерге жаза берет, жаман кылып элечи, анан атасы тыштап кеткен, амынтип кеткен. Тыштап кетпейт эч качан. Эрнст тыштаган эмес. Таштабайт дагы. Бир күн болбосо бир күнү келет ал адам. Анткени кызы турат, өзүнүн каны турат. Жанынын бир бөлүгү турат. Таштабаса керек, мен оюм боюнча. Мен айта берем да, кызым акылдуу болсо, эртең чоңойсо өзүнүн ата журтун издеп барат. Мен баарда эле айтам, бар катташ ошолор менен депчи. Бул энелик нерсе болуш керек. Мен азыр 22 жашка гана толдум да. Бирок мен 22 жаштагылардай ойлонбойт экенмин. Азыр сага интервьюга келатып ойлонуп келдим да. Неге мен ушундай чоң аялдардай ойлонуп болдум экен? Эмне анча чоң аял болуп кеттим экен депчи. Көрсө, бул эне болгондон кийин экен. Эне болгондон кийин ойлонгон нерселер экен. Балким мен азыр турмушка чыкпай 22 жаштагы закелек кыз болгонумда мен башка нерселерди ойлонмокмун да. Мен деген тиги жака барып окусам, анан ондай жакшынакай кийим кийсем, атаман акча алып туруп бүгүн клубка барып жыргап келсем деген ойлорду ойлонмокмун балким. Бирок жок, ал нерселерди ойлондурган жок мени жашоо. Дароо эле балалыктан эле жашоо өтүп кетти да. Ошол Азиз Батыровдун ыры деп калбадыңбы? Ошол ырды негизи көбү баягы жандуу ырдай албайт деп айтышты да, сен бул оор ыр депчи. Анан азыр ошол ырды жандуу ырдап бербейсиң бир куплет? Ырдап берейин, бир ким айтты ушу сөздү? Ким айтты? Сагын. Сагын шубай бергенсиң, Кудайым-ай. Бул ырды сен тууганыңда подарок эткен. Ырдагансың, ошондо мага аябай жаккан эмес айткандым эле. Жаздыр, ырда депчи. Анткени неге жаздырып, неге желанием кетип калган ырды. Мен ырдабай жүргөндө Азиз байкеден сурасам, чок деп койгон да. Бербейм депчи. Эртең башың жылат. Ай канат депчи. Бергел деп. Бир салам азыр да. Бир салам. Анан кандай десем, биринчи байке өз желанием кетирип койду, ырдай албайт деп ойлоду окшойт да. Анан кийин отуруп комуз менен черткенде ырдадым да, эстрадный кылып салыпчы, ырдасам, давай. Ошондо деле унчукпай эле кеткен, анан кийин жакшы ырдайт, сонун болду деп эле анан кеткен. Анда эми ошондо берди да, тууган күнүмө келип. Ошону ырдап берип койбойсуң. Макул. Tapmadım жүрөсүз кайда ректерде, карабай сүйүү жанган ой каректерге, сагынып көз жаш менен эстей берем, мен сизди жактырбашым керек эле, мен сизди жактырбашым керек эле, керек эле. Ошентип анан эки үйлүү болуп калып, бир үйүңүздү байкеңизге подарок эттиңиз. Анан сиз да инстаграмыңызга чыгарганда ар дайым позитивдүү видеолорду чыгарасың. Сизди эле көрүнүп калып турмун. Сиздичи да. Анан ар дайым элге жылмайганын көргөзөсүң. Бирок жашоодо кандай кыйынчылыктар болуп атканын, иногда бир нерсе кылып атсаң окшошпой калып атканын, иногда сен подвайт эткен адамдарды дагы биз көрүп калып атабыз. Азыркы убакта эмне максат менен жүрөсүз?
мындай мурдагыдай эле настроенияңыз жакшыбы дегендей? Баары шүгүр акырындан. Бул мындай экен да, жаныңда канча адамдарды азайткан сайын ошончолук ийгиликке көп жетет экенсиң. Мен ушул нерсени билдим да, анткени мурун бир нерсе кылсам эле окшошпой эле ушунча кыйнала берет элем да. Жада калса жанында акча жок болгон учур болгон да. Ушундай кыйналып, анткени кызым менен эмчегенбей сүт менен чоңойгондуктан сүткө акча таппай. Бул нерсени мен бир тренингде эле айтып бергем да. Ошондой кыйынчылыктар болду. Ушундай кыйынчылыктар өткөн башыман. Канча чалып акча сурасам жок деп койгон учурлар болгон адамдардын. Аябай жаман болгом да. Мен 2000 сом, мага 2000 сом өтө чоң акча көрүнөт эле ошол убактачы. Кызымдын сүтү 2000 сомдук сүт иччү да. Жаман болуп, не кылышымды билбей, шу салон жакта салондо да ишим болбойт, эмне кылышымды билбейм да, ушунча кыйналат элем. Бир күндө бир 600-700 сом таап, сүткө жетпейт ал. 200 сом апам өр апа такси менен үйгө бара бергиле деп алып, анан көчөнү кыдырган бойдон кетет элем да. Азыр кирип ар кайсы кафелерге кирип идиш жууганга болобу бир күн. Болобу. Кыз сайкал кабылбы? Сайкалсызбы десе жок депчи. Кээде уже ачык эле айтканга туура келчү, ооба кыз сайкалмын. Мен жаман иш кылбай элем коем, баламды багыш үчүн полуңарды деле жууп берейинчи, идишиңерди деле жууп берейинчи деп 1000 сом таап, 500 сом таап, ошентип устап келген күндөрүм болгон. Иштеген да күнүң болду эле? Ошондой болуп, пол жууп иштеген күндөрүм болгон. Ошондо мен билишим боюнча 17 жашыңда турмушка чыктың. 17 жашымда чыктым, 18 жашымда ошондой болуп, 18 жашымды эстегим келбейт. 18-19 жашымда ушундай кыйынчылык менен, азап менен өттү десем болот. Бул мен үчүн кыйын эле болду да. Анан ойлосом, мындан да чоң жашоодо азап, кыйынчылыктар бар экен. Кудай сактасын, аны көрбөй эле коелу. Бирок ал убакта кичинекей кыз сайкал үчүн бул өтө чоң оор сыноо болгон да. Эгерде азыркыдай мейим болгондо мен такыр башкача иш кылмак экенмин да. Эми күндөн күнгө, жылдан жылга өсөт экенсиң да. Азыркыдай мейим болгондо мен ал нерселердин баарына макул деп отуруп кылбайт болчу экенмин да. Ойлосомчу, мен баарына эле көнүп, макул. Мейли силер айткандай болсун, мейли силердикиндей туура болсун деп эле атып, ушул күнгө жетиптирмин да. Бирок ушул сыноолордон кийин анан ушундай такшалган кыз сайкал болдумбу дегенде ойлор келет да. Кудайга шүгүр, азыр айтпайм кыйратып атам бардыгын депчи, бирок баары өзүнүн жетиштүү ченеми менен Аллага шүгүр баарына жеткенге аракетимди болгон күчүмдү жумшап атам десем болот. Кийин интернет тармагында да аябай жайылып кетти бул ырлар. Анан Чубак ажыны сагынгандар дайым угуп турабыз. Мен деле кээде угуп турам ошол ырдычы. Анан ошондон кийин ырың чыккандан бир жумадан кийин мага чалышканда Чубак ажынын аялы ушул кыз сайкалдын номерин сурап атат депчи. Андан кийин ошолор сизге байланышка чыктыбы? Ооба, байланышка чыккан. Ыраазычылык айтып чыгышкан. Чубак ажы менин жашоомдо болгон өзгөрүүлөрдү дагы өз көзү менен көрүп турган адам, ошо калыс адам ошол болгон да. Мен жашоодо кыйынчылыкты тартып атканда ошол жака баргам. Чубак ажынын өзүнүн кабинетине кирип, ошол жерден аябай эринсөкөбүз барганбыз да. Ошону сүйлөшүп чыкканбыз. Анан кийин мени аэропорттон көрүп калып эле, «Эй, сен эмне болгон ыржасың?» деди эле. Мен алымда жүрөгүм түшүп кетти. Эмне ырдып атасың, урушат окшойт депчи. Мындай эле десем, көптөн жаш ушундай, ошо ырың мага көтөрүп келип атат, ушуну ажырашпай калсак эчтеке болбойбу деп дейт. Анан күлүп эле ошондой болуп себепчи болгон ырларды көбүрөөк жаз деп айтып кеткен. Ажырасак деген ырга Зарлык экөөбүздүн арабызгачы. Ошол ырга наоборот ыраазы болдубу? Ыраазы болгон, ооба. Ошол ырды көтөрүп келгендер көп болуп турат. Мо клипти көрүп, ырды угуп туруп, анан ошо ырды угупай ушунуп калганда эчтеке болбойбу деп келишкен экен да эми. Анан наоборот сүйүүңө канча деген үй бүлөнү сактап калыптырсыңар депчи. Чындап эле бул ырдын аябай чоң эмес дейт окшойт. Көптөгөн үй бүлөлөр ушуну угуп жараштык дегендер дагы көп болду. 8000 комментарий, Эрниске аябай жаман сөздөр жазылган да. Мисалы, ошол нерсеге сен кандай деп айтып кете аласың? Мисалы, элдер туура жаздыбы ошону? Жок. Мунун тиешеси жок. Сен өзүң дагы мындай күнөөлүү сыяктуу болуп калган жоксуңбу? Ушул Эрниске аябай зыянын келген? Жок, эмнеге күнөөлүү болмок элем? Зыяны келген жок. Ага эчтеке деле болгон эмес болуш керек. Анткени бул ырды жазганда ошол убакта ажырашуу өтө көп болуп кеткен да. Анан Зарлык экөөбүз отуруп, эмне тема жазсак экен деп
Мен директ ачып, баары эле ажырашып кеттим. Кечке эле менден совет сурай беришет деп ушинтсем, давай ажырашып деп жазабыз деп эле. Ошо менен эле чыгып кеткен нерсе болгон да. А Зарылык өзү мурун эле жазып койгон экен, ажырасак сага да мага деген жеринчи. Анан жөнөтүп калды, анан угуп эле, сонун экен деп эле ошондон дал ошондон ырдап кеттик да. Кайрадан жана сөздүн кайрадан айланып келе турган болсок, ошол Мырзаев менен сүйлөшөт деген миш-миштер бар да. Анан ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мирлан Мырзаев эми футболист катары жакшы көрөм да, мындай жакшы оюнчу го. Мирлан Мырзаев сени менен турмуш курганга макулдугун берди. Клипте. 2 айдан бери бирок футболго жаман көп барып калдың да. Бунун себеби эмне? Мисалы, Мунун себеби Мирлан Мырзаев. Прям колдоп, поддержка берип ошо. Анткени футболго мурун кызыкпаган себеби билчү эмесмин да. Биз чыгармачылыкта доспуз. Сагын Эргешов, Кысайкал Кабылова, Азерет Осмонов, Талант Сагынбаев. Сенесиң ушулар вообще жакпайт эй. Канат Шабданбеков. Эми сен жакшы багасың действительно. Сен эле мени жакшы көрөсүң да. Азиреттичи, Азирет. Өкмөр эмне болуп мамилеңер бузулуп калды? Өзүнчө звезданут болуп кетип тургалы. Азирет өкмөрүнө. Эмне жакпай калды? Мисалы, Сагын менен көчө эле гүл берип атпады эле. Эмне себептен Сагын өкмөрүнүн ортоңордо ушундай интрига болуп кетти? Сагын эми негизи Сагын деген өлү хитрый бала да. Ошо. Азирет хитрыйбы же Сагын хитрыйбы? Көтөң бири-биринен өтөт айланайын. Талант Сагынбаев менен эмнеге иштешпей калдың? Ошоң ортоңордо ошо $20 миң маселе өкмөрдүн ортоңордо иштетпей калды. Ооба, индустал. Туура айттың, анда мен да кошулуп кетем. Анан Өмүрбек Абидинов. Не важно, кочу аны. Албакчы эчкимге да зыяны жок, жүрөсүн пачин жок делчү. Анын пачини катуу болуп аткан окшойт, баары 2000 сом карсы алып 2 айдан берди го аны. Ошондо мисалы бөлүп берди. Короче, баары болбойт. Бар болбойт э. Короче, Сагын, Азирет, Талант, Өмүрбек бүт начар балдар да. Бул жерде эң жакшы адам Канат менен Сайкал. Тамаша, бунун баардыгы пранк болчу силерге. Аябай күлүп жатпаш керек э. Укуш пранк кылып. Ой, өңдү көрөйүн деп атты. Эме кылалы. Короче, биз досторубуз менен жакында баарыбызды бир сиз эмеге чакырабыз интервьюга. Ал жерде интервью эмес, подкастта, чтобы өзүбүздүн башыбыздан өткөндөрдү сүйлөшүп, кахатеп отурабыз. Сиздерге вызов келгиле бизге. Чукур атабыз. Өмүрбек менен Сагынбыз атышты. Бизде экс-министр, маданият министр Нуржит Кадырбековдун убагында ырчыларга фонограмма менен ырдаганга тыюу салынат деген указ чыккан да. Ошол нерсеси ишке ашпай калып, кийин жумуштан кетип калып, ал ошол бойдон унутулуп калды. Анан сиз өзүңүз сахнада жандуу ырдайла турганга көзүңүз жетеби? Ал унутулуп калганы менен Кыргызстан Оондору радиосу 62 сааттык рекорд коюп, ошондо эле Instagram баракчасына кирсеңер, ким ырдай алган, ким ырдай албаганы бүт эле көрүнөт. Ошол жерде баары живой ырдап өзүнүн кандай таланттуу экенин көргөзүштү. Мен ал нерседен качпайм. Өзүң билесиң, мен концерт койсом, бир бөлүгүн полный оркестр живой коюп ырдайм деген бир чоң үмүтүм бар. Мисалы, записке кирип атканда деле көпкө чейин ырдаганда ырчыларыбыз бар да. Чыгармачылыктан вообще эле алыстап кеткенде, эми мындай ырдап атканда, сахнада жүргөндө аябай башкача көрүнөсүң да адамдаргачы, мындай мүнөзү жумшак, назик, кийин бир кыбыраган, саламатсызбы дегенчи. Жашоодо кандай адамсың өзү? Жашоодо аябай, мен айтып атпаймынбы? Мени жаман көрөрт, кыздар менен дос болбойсуң, кыздар менен дос боло албайм, дагы бир жолу айтып атам. Боло албайм. Мени кыйнап эле койгула, жаман көрсөңөр жаман көргүлө. Кызда сөз ташыган нерселер болот экен. Мен ошого чыдабай анан сабайт экенмин, урат экенмин, эркектей болуп сүйлөйт экенмин, анан ошондон чыдабайт да мага эч ким. Эркекси сабап турасың, кыздарды? Билесиң эми канат эмне эле такып атасың деп отуруп. Эл билбейт да зато. Эми билесиң, мен мындай характерим тарс турс го. Ошого чыдабайм да. Анан кече эле туулган күндө классташым келип тос айтканда айтпадыбы, элдер резинка секирип жырга ойноп жүрсө, бул кайсыл жерде разборка болсо, ошол жерде сайкал жүрчү депчи. Ошол нерсе калбайт экен да. Бирок ушул нерсеме деле сүйүнөм. Өзүм туруп бере алам. Бардык жерде. Өзүм-өзүмө туруп бере алган үчүн сүйүнөм.
көбүнчө инстаграмдарда ар кандай негативдер жазылат. Жоолукчан болуп алып бийлеп жүрөт, жоолукчан болуп алып ырдап жүрөт, жоолукчан болуп алып биз менен жүрүп каласың кээде чыгармачылык ар кандай түнкү балдар менен 2-3кө чейин жүрөт депчи. Анан ушуга сенин көз карашың кандай? Мисалы ошол сөздөргө сен эмне деп жооп берип кете аласың? Мен мания өрбөйм, эч нерсеге өрбөйм. Мания өргөндө мен давно бир психбольницада жатмакмын да. Мания дагы бербейм, карабайм дагы. Эми кээде баягы нечаянно чыгып калат да. Анан кээде мындай эле жүрөгүң ооруйт да, эмне ушунча жазышат? Мен тим эле билип койгондой эле депчи. Мен билген адам, силер билесиңер да кандай экенимди. Эркектей болгон, тарсылдаган, турсулдаган кызмын. Анан деп коем анан. Башында кыйналган күндөр болду эле? Албетте, чын айтсам, баягы суицидке баргым келет да, муну уже уккандайынчы, кандай бул, эмне деген адам, мен билбей элем жаза береби депчи. Чындап башында чыгармачылыгыңарды урдум да кол койдум деп печать койдум деген күндөрүм да болду. Бирок жок, ушул чыгармачылыктын артынан кыйынчылык болуш керек экен да. Ушундай сөздөрдү көтөрө билип, анан кийин аз Кудайга шүгүр эми көнүп калдым. Эми айта берет, жаза берет, мен анын баарына маани бербейм да. Качан болсо мынтип айтат экен да. Мынтип могул жерден могул жака жетиш үчүн сени көптөгөн иттер үйрөт экен, сен үчүн толтур адамдар таш ыргытат экен, кетип баратсаң башыңан ылдый чабый экен, эми туруп келатсаң бул жака сүйрөткөн, кайра бул жака сүйрөткөн, ошону жетиш үчүн ошолорго маани бербей басып барыш керек экен да. Сен талантты туура талантта эле сүйрөп. Ошондо эле сезилип ататпагатчы. Силер билбейсиңер. Анан жашоодо кекчилсиңби же көкпетсиңби? Кекчил деле эмесмин, көкпет деле эмесмин. 5 мүнөт эле, мен 5 мүнөт эле ызылдайм да, 5 мүнөттөн кийин эле кайра жок жазылып кетем да. Чыгармачылыкта эң жакын досторуң ким? Эң мындай. Чыгармачылыкта жакын досторум арамда жүргөн бир 5-6 бала экенсиңер да. Жок, мындай көбүрөөк ким менен сырдашасың? Мисалы мен сенин эң жакын досуңмун, бирок мен сен менен аябай мындай ийне жигиңе чейин сырдашпайм да. Сагын менен. Сагын менен. Сагын кимди жакшы көрөт, сагынды ким карабай кеткен бүт билем. Ал мен кимди жакшы көрөм, мени ким карабай кеткен бүт билет. Прям сагын бүт билет. Бүт билет, ошону алып келип сурагыла. Мен сагындыкын айтып берейин, азыр делишиңер деген. Элдин көз карашы боюнча сагын сайкалдалосуң, укмур аябай жакшы. Ой, жок. Это тоже банальный тема. Но сайкалды коем, сагынды өзүңдүн күйөөң катары элестете алат белем. Неге? Койгулачы, күлгүм келтирбей. Элестете албайм. Сагынды эле айтып берет. Койчу, элестет депчи. Мен жаныңда жүргөнгө мондай тарс турс болуп жүргөнүң менен, бирок жан дүйнөң аябай назик да. Сенкичи мындай ак көңүлсүң, ишенчексиң. Анан ушул нерселер сага жашоодо терс таасирин тийгизбей элеби? Өтө туура суроо болду десем болот. Терс таасирин тийгизип келатып, эми токтол, арымга ишенип эле жалдырай берип жүрөрбө деген сөздү өзүмө эми токтоттум да. Болбосо канча жолу сындык, канча жолу дагы адамдар сатып кетип элечи, ушундай окуялар көп болот да эми. Азыр терс таасирин тийгизген үчүн жанымдагы адамдарды азайта баштадым да. Чындап мен жүрөгүм каалабаган адам менен сүйлөшпөйм мындан кийин депчи. Азыр Кудайга шүгүр, мисалы ар жакын болуп алсаң да болбойт экен да. Мындай өзүнүн ченеми менен бардыгы ушундай болуш керек. Мен мисалы бир нерсе айтса, менден кийин чыкпайт да ал сөзчү. Бирөөгө айтпайм эч качан. Ошону айтканга, ошону мисалы айтып берип атканым элестетип эле жүдөп кетем да, ошонун баарын антип айтып берем, койчу айтып берейинчи деп айтпай коем да. Анан ошондо зээрикпей айтып берген адамдар бар экен да. Ошон үчүн кой токтотоюн, мындай адамдардан алысыраак болоюн, өзүм менен өзүм иштейин деген. Чыгармачылыгын улантай. Ооба. Сайкал Кабылова деп мындай адамдардын көзүнө аябай бай кыз көрүнөсүң да. Сен өзү кимсиң негизи? Чындап эле байдын кызсыңбы? Жок. Же ушунун баардыгын сен өзүң мисалы Сайкал Кабылова ажырашкандан кийин деле мисалы ошол ата энең бай болуп, мындай ушул даражага жетип атасыңбы? Сайкал Кабылованын ата энеси болгону чыгармачылык үй бүлөдөн.
өтүрүлгөн кыз. Карапайым эле, кадимкидей эле. Мен таң калам да, салонумда отурсам эле кыздар келип, эже мен жын салайын дедим эле, сиз кайрымдуулук кылып акча бересиз го, ошо 2000 сом жетпейт атат. Бутуң барбы, колуң барбы, бар иште. Ушамда бар иште. Мен идиш жуугам убагында, бар идиш жуу, азыр мага келген не кыласың? Идиш жуусаң 500 сом таап алмаксың. Бекер акчага көмбөш керек да. Иштеп көрүш керек, ошону мо денең менен сезсең, сөз түрдө сага Аллах Таала экеселеп берет. Деген оюм бар. Анан көпчүлүк турмушта эмеден качып эле, жеңил оокаттан, оор оокаттан качып эле жеңил оокатка көнүп алгандар өтө көп болуп кетти да. Кайрымдуулукту дагы мындай кылыш керек, бирок кыла турган адамга кылыш керек да. Анан жын салам десем, ал кайрымдуулук эмес да. iPhone алат элем, ал кайрымдуулук эмес да. Кандай сен деле азыр iPhone 13 алгың келет да. Сен мага келе албайсың да, iPhone 13 кайрымдуулук кылып атасың го, берчи депчи. Вот ушул анан кээде аша чаап кеткендер деле көп да. Азыр аферисттер андан көп болуп кетти. Көп ошол учурда, мисалы, кайрымдуулук менен көп алданып калган учурум болду да. Калп эле акча алып кетишет, жок ошо мененчи. Анан азыркы учурда көчөдө дагы, машинада, светофордо да көп, аябай мурун андайлар жок эле го. Уялыш эле турганданчы, азыр аябай көп болуп кетти. Ойлосом, инвалидтерге дагы акча берилет экен да, өкмөт тарабынан акча берилет экен. Эми алар кандай десем, турабы, туура эмеспи билбейм, бирок мен баягы акча алып ошол жерде нан таап атканда туура эле, бирок машина сүзүп кетейин деген учурларды өтө көп көрөм да. Ошо өзүнүн жанын тобокелге салып ошол жерде турат да. Анан айтам, байке үйгө баргылачы. Мындай ар дайым айтам да, ошол сөздү турбагылачы могу жерде. Мондай аралык машина, эки машина мондой өтүп атат, ошонун ортосунда турат да. Анан эми буту колун төлөп кетсе, анан точно дагы андан бетер инвалид болуп калып, эми коркунучтуу нерсе көп да. Ошон үчүн кайрымдуулуктун деле чеги болобу деген ой да келет. Мындай ошо карапайым үй бүлөдө чоңойгонду атпайсыңбы? Мисалы, бардыгыбыз эле кыйналганбыз да, биз деле кыйналганбыз. Анан сен эң өзгөчө кыйналган күнүң бар кайсыл күн болду? Мисалы, ата-энеңди күбө карап, ушулар чындап кыйналып атышат. Эмне кылабыз, бул ситуациядан кантип чыгабыз деген. Эсимде жок, канча жыл экен, бирок болгон андай. Курсагыбыз ачып ыйлаганда апам айласы кетип пияз куруп берген да бизгечи. Пияз куруп берип, же нан жок, деп ошону жеп коюп. Анан жаныбызда кошунадан нан сурап келип, ошону пиязга монтуп малып жеген, ушундай өзгөчө бир даамы бар эле да. Азыр ошончо жесең андай даам жок. Ошол убакта даамдысын айтып коё, ошонун артынан суун ичесиң деп эле коланы куркулдатып ичип аткандайчы. Ичип туруп анан өлө тойгон киши болуп жатып, ошондой күндөрүбүз болгон. Рожкини монтуп салып ошо рожки эң аягында 2-3 эле штук калган болот, ошону аябай талашып жеп. Ушундай күндөр өтө эле көп болуптур. Анан кандай десем, азыркы убакта эми байсыңарбы? Байбыз деп айта албайм. Кудайга шүгүр. Андай эмес да. Ал убакта эми баары акайып кеткенден башка кыйналбадык беле, баарыбыз. Ошол убакта экен. Сенин жүрөгүңдү кандай эркек багындыра алышы мүмкүн? Мен ойлогомда, кана 22 жашым, мага бир сүйүү менен келе турган жаш болсо керек да, бирок дагы деле жаш келе атат, сүйүүдөн дайын жок да. Сен белгилүү адамдын кызы болгондон кийин ушул Кыз Сайкал Кабылова деген атты кандай жоопкерчилик менен көтөрүп жүрөсүң? Жоопкерчилиги өтө оор болот бул нерсенин. Бир чети оңой болсо, бир чети кыйын да. Менде деген фундаментти даярдап берди атам, анан дальше өзүм кылып кеттим да. Мындай атасынын аты жок болсо, мисалы үчүн өзү жаңыдан чыгып келатса, ал өзү фундамент курат, өзү кылат бүт, ал атасынын аты менен кошо курат, мисалы үчүнчү. Мага атам даярдап берип койгон нерсени өйдө көтөрдүм десем болот да. Ошон үчүн баары бир астында ким турат? Кабыл Бөрөбаевдин кызы деген турат да. Ошон үчүн астын баягы тарынтып албаш үчүн мен аябай кылдаттык менен отношения кылам. Атамдардын ыраазычылыгын биринчи орунга коем да. Ошолор ыраазы болсун, ошолорго кылып берейин. Ошолор мен даже кафеде отуруп тамак жеп атсам делечи, бир этти алып жегенден сразу ой кетет да. Ушуну атам менен апам жесе болот эле депчи. Үйдө кызым жесе болот эле деп дароо салып баштамай башталат. Анан үйгө барып аны жесем мага ошо жүрөгүм тогурак болот да. Эринис байкем.
келинчеги менен тааныштырам деп алып келерде мен сестренкам башына үй салып атканда кирпич түшүп кеткен башынан кулага жакшыкпайт деп коюптур да менчи. Мамам да айтпай ушундай кыз бар экен, ушуну алайын деп атам. Бак ушу троллейбуска башы кылып чыгып калган экен кичинекей кезинде, еще эшекте сүйрөп кеткенби бир нерсе, кулага жакшыкпайт экен. Антип мындай биз обычный сүйлөшсөк, ал деген мени жамандап атат деп жаман көрүп атат, ошончо катты сүйлөп уктумбу деп атпай. Макул дедим. Тиге да ошону айттыр. Ошол эле сөздүчү, анан келсе, кандай жакшысыңарбы? Бакырышып атабыз бири-бирибизгечи. Анан эрскам вообще повод бербейт, отурат жыргаган бойдон. Кеттикпи ошентип. Анан кийин кайра ошо жеңешебиз биздин кошуна эле экен да. Анан ошо менен сүйлөшүп келип бар телефондон да ошо бакырышып сүйлөшүп жолугуштук да. Анан жолукканда мага бирөө чалып калды. Алло деп эле алсам, таң калып эле. Сен жашта калай сүйлөшсүң? Вот десем, башыңа кирпич түшкөнбү дейт. Эмне десем, жок дедим да десем. Сиздин башыңыз троллейбуска кылып чыган эмеспи десем, жок дейт. Анан кулагыңыз жакшы эле болот десем, о точно, өкөз эрскөшүндө атасыз дептир. Ой, эрскам жаман шүмшүк да деген бойдон. Ошондой учурду көп кылат да эрнис бекемчи. Анан жеңем тамак жасаса эле шылдыңдап баштайбыз. Бермет жеңемчи. 2 айда бир жасайт да деп коюм деп аша. Эми үйдө азыр той болуп тамак көп жаса албайт да, үйдө эч кимдер жок болот анан. Өткөндө тамак жасаса баарыбыз замканып атат, чота бир нерсе депчи. Анан ошо негизи бир интервьюда ошо Бермет жеңем жөнүндө кенен айткым келчү да. Анан ошол күн бүгүн келип жеткен окшойт. Жеңем Бермет жеңем ошондо Мажит байкем келчү. Ушул келини канчанчы жыл бизге келин болуп келди. Ага чейин аябай эжесиңди катары жаман сонун сүйлөштүк да, биздин үйдө эле жашачу. Анан ошо келин болуп келгенден кийин өтө кыйынчылык башталды. Биринчи баласы боюнан түштү. Төрөгөндөн кийин чарчап калды да. Ушундай кыйынчылык көрдү биз менен кошо. Ушундай темирдей бекем кыз экен. Жеңем аябай таң калам да. Ошон үчүн аябай жакшы көрөм жеңемди. Бага кандай балдар жагат? Главное эркек адам жагат да, мындай түшүнөсүң да, эркек деген сөздүчү, аялды жанында кичинекей кыздай алып жүргөн эркек болсо тең тайлашпайчы. Сен характериң мисалы тарс турс го, анан ушунда сага жумшак керекпи же? Жок. Сайкал. Мындай деген керек да, негизичи. Деп сууп каласыңбы бирок? Укпайм да. Жок, андай эмес, андай десем, тарс турс болгон жерде унчукпай койсун да. Анан анын характери бар да, аныкын мен көтөрөм дегендей анан тарсылдар эле анан кечкеле мен айтсам, деп эле аял киши теңелбеш керек дейм. Ошон теңеле берсең жашоо болбойт да. Урматтуу биздин Эки сөз долбоорунун көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто кыз Сайкал кабыл болду. Сайкал, бардык сырларыңды эле айттыңбы? Болушунча айттым, эми эч жака мындай интервью берген эмесмин менчи. Болушунча эч жака да бербей, экинчи эч кимге да бербей. Дагы айта турган сөзүң барбы? Жок, айта турган сөзүм көбөйүп калганда келем. Сөз мага келесиң, анда биздин көрүүчүлөргө дагы айта турган сөзүңдү айтып койсоң. Барыңыздарга чоң рахмат ушул видеону аягына чейин чыдап көрүп койгонуңарга. Буюрса, балким аягына чейин көрбөйт эч ким. Ошодо көрбөй калса итле болду. Тамаша болот, менин подписчиктерим көрөт. Койчей. Көрөт, потому что бизге кызыктуу меймандар чакырат. Кыз Сайкал Кабылова YouTube каналына жазылып, бардык клиптеримди көрүп десем болору? Болор. Ушундай кылып болот. Буга айтпай эле кыла бергиле, бул эле кызганчак. Ошол, барыңыздар жакшы көрөбүз. Жаман комментарий жазсаңыздар деле, жакшы комментарий жазсаңыздар деле. Анда бактылуу болуңуз. Рахмат. Рахмат, биздин Эки сөз долбоорунун көрүүчүлөрү, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда камераны жаап койбойсузбу, кырын барып, Сен жана кыздар менен жүргөнүңдү айтпай эле коеюн, топ моп деп баштап турсуң сенчи.